Почему? У меня тоже есть Мне руководство. должно вы ознакомились. Мне закон дает разрешение. Зачем мне у кого-то спрашивать разрешение вашего руководства? Мы сейчас Гражданка Кыргызстана. Не воспрепятствуйте следствию, я вас прошу. Это отдельная статья. Давай, с кассы начинай. Так, пойдемте, сейчас мы... Бул видео экономикалык кылмыштуулукка каршы кызматынын Ош шаары боюнча башкармалыгынын ыкчам тасмасы. Анда Пик Грант аталышындагы жайда жашыруун казино уюштурулганы тартылган. Кызматкерлер тинтүү жүргүзгөн учурда кумар оюндарын ойноп жаткандар жана мекеме кызматкерлери да болушкан. Сами возьмите и посчитайте. По купюрам положите. Еще раз, с самого начала. 1, 2, по 100, 3, 4, 5, 6. 5-6 штук. Капчыгына 4000 долларды салып, аталган жайга келген Ош шаарынын тургуну ал акчасынан саналуу гана сааттарда айрылган. Унаасын саткан акчадан кур калган жаран бул казиного 3-чү жолу кириш экен. Анын уткурган 4000 доллары мында турсун, бизде 10 000 деген долларларды шыпырып койчу элиталык казинолордон тарта карапайымдарга ыңгайлашкан компьютерлик залдарга чейин бар дейт ал. Жылдап топтогон каражаттын заматты уткурган жаран бул ишке кантип азгырылганын баяндап берди. Ким аркылуу барганын өзүм деле билбейм, бирок сураштырып барып алганмын да. Мен Ленин көчөсүнөн ушундай казино оюнун көрүп калдым. Көрүп калып анан мындай сураштырып билип барып көрдүм, акча салып ойноп көрдүм. Бирок эмелери мындай неофициальный да. Негизи элечи официальный сайт эмес. Эч кандай регистрация деген жок. Паспорт алыны мененчи. Жөн эле барат, сен ойнойсуң, акча салып ошентип эле акчаңды уткурасың да. Негизинде бул мыйзам чегинде чара көрүш керек да мындай иштергечи. Бир эле мен эмес, менен башкалаган канчалары акчап жүрөт. Пик Грант көмүскө казиносу азыр жабылып, Финполдун Оштогу башкармалыгы тарабынан тергөө амалдары жүрүүдө. Аталган арыз кылмыштар жана жоруктарды каттоо бирдиктүү реестрине 212 беренеси менен катталган. Кумар оюндарын өткөрүү үчүн көмүскө жайды уюштуруу же күтүү кумар оюндарын өткөрүү болуп саналат. Азыркы күндө тиешелүү тергөө амалдары жүрүп атат. Анын жыйынтыгы менен дагы юридикалык баа берилет. Былтыркы жылы Ош шаардык ички иштер башкармалыгына 10го жакын жаран казинодон жабыркадык деп кайрылган. Арыздар бирдиктүү реестрге катталып, тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлгөн. Тилекке каршы ушулардын бардыгы сотко баргандан кийин соттон өтпөй, анан натыйжада баягы ушуну уюштурган же уттурган адамдар дагы ошол боюнча бизге нааразычылык боюнча калышып, ал эми наркы тараптарга, ушу уюштурган баягы тараптарга, казино деп айтып атпай, ошол тараптарга эч кандай бир жаза чектелбей калган да. Анын себеби эмнеде болуп атат? Анын себеби убагында ушул финансылык трейдер же болбосо брокер деген уюмдарга каршы дагы жогорку кеңештен мыйзам каралып, жаза чектөө боюнча, бирок ошол боюнча өтпөй калган. Ал эми булар болсо финансылык операциялар жүргүзгөнгө трейдер катары катталып алып туруп, ошонун натыйжасында биздин жасаган иштер дагы өтпөй бара жатат. А бирок жабыр тарткан адамдар бар. Тилекке каршы эч нерсе кыла албай калды да. Мыйзамдын ушул чийки жерин билип алып туруп, ошол жерден пайдаланышып, ушундай иштерге барып жатышат. Чынында финансылык трейдер же брокер деп жазылып, ичинде көмүскө казино уюштуруп жаткан айтылат. Күнү-түнү иштеген бул клубдардын кардарларынын жаш курактары ар түрдүү жана алардын көпчүлүк акчасын уттурушат. Казино же кумар ойногон жарандар башкалардын эсебинен оңой жол менен акча табууну көздөйт, бирок алардын кыялы ишке аша бербейт. Психологдордун айтымында кумар оюнун азгырылуу да оорунун бир түрү. Кумар оюндарынан, компьютердик оюндардан көз карандылык бул жаман адат, жаман жүрүм турум эмес, бул психологиялык оору, көз карандылык. Буну жеке адам өзү чече албайт буну. Муну комплекстүү дарылоо керек. Буга сөзсүз түрдө дары-дармектик медициналык жардам, психотерапиялык жардам, ошондой эле психологдун жардамдары керек. Тиешелүү кызматтар андай жайлар менен күрөш жүргүзүп келгени менен такыр жок болуп кетелек. Кыргызстанда казино же кумар оюнун уюштурууга мыйзамда жол берилбейт жана андай жайлар аныкталса дароо катуу чара көрүлөт дейт адистер. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош шаары.